Мгм. Саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар? А, Баарыңыздар да жакшы деп ишенем. Анан семинардан кийин, мен семинарымдан кийин сиздерге маалымат бергендей эле бир айда бир жолу сиздер менен жолугуп турабыз онлайн. Бирок бул формалдуу жолугушуудан тышкары өзүнчө сурооңуздар бар болсо анда деле мен жолугуша берем. Бул формалдуу менен чектелбейт. Анан бул жолугушууда, бүгүнкү жолугушууда бүгүн менин максатым сиздер менен кийинки 3 айда иш алып баргандын планын бир сыйра карап чыгып, буга чейин ал планды жөнөткөнбүз. Ошол планды, ар бир медианын планын карап чыгып, толтура электер болсо аны толтуруп, менде азыр ушу Турсун Эженики Жаңы Жер медианыкы эле бар экен. Бирок Турсун Эже өзү жок. Турсун Эже кирди. Ошо Жаңы Жер жаңы эле сиздердин группага мен шилтеме жөнөттүм. Бул шилтеме Google папкадагы Google папка. Мына ушул папканын ичинде сиздер берген контент пландарды ушул жерге сактап коебуз. Ошол ачык доступ баарыңыздарга. Ушул папканын ичинен өзүңүздөрдүн контент планыңыздарды карап турсаңыздар болот. Балким эгерде сакталбай калса, бирок сактап деле аласыздар да. Анан бүгүнкү жолугушууда биз эмне сиздердин ишиңиздер үзгүлтүксүз болбош үчүн, июнь, июль, август ичи үзгүлтүксүзгө учурабаш үчүн ушундай онлайн жолугушууларды өткөрүп, анан кимдин пландарын көрүп, анан кимде ошол планга ылайык эмне иштерди аткарып жатат, кандай жетишкендиктер, тоскоолдуктар бар, ошолорду сүйлөшсөк деген план койгонбуз. Анан убакыт болсо сиздерге ошо дагы жаңы темаларды өтсөкпү дегенбиз да. Анан бирок бүгүнкү жолугушууда мен алгач ушу баардыгыбыз контент планды толтуруп алсак деп ойлоду элем. Азыр менде Турсун Эженин контент планы бар. Турсун Эже, саламатсызбы? Кайра чыгып кетиптир, Эгерде мүмкүн уруксат берсеңиз, ошо сиздин контент планды ачып, кантип эмне пландадыңыз, ошолорду карап чыгып, анан буга чейин ушул контент планга ылайык сурамжылоо жүргүзүп пост жаздыңызбы, ошону талкууласакпы дегенбиз. Турсун Эже жок болсо, Венера эже, сиздерде контент план барбы? Ооба, Назира, мен сага жибергем. Ооба, мен аны жүктөбөй калыптыр. Мен бизде тиги перизат. Мен ошону азыр эми чыгарайын, Азыр 1 мүнөт. Не байкет. Азыр мен дароо эле Google папкага алгач жүктөп алайын. Папкага жүктөп койдум. Instagram контент план не байкет деп. Азыр экрандан демонстрация кылып берейин, Экран көрүнүп атпабы Мен азыр? азыр жолмакчы жокка айлы калат ачышкандан тура. Бул ошо Невакет медианын контент планы. Бул жерде майда эле сиз план койгон экенсиз, Вас устраивает канта. 11 май же бул жана өткөндө семинардагыбы? Семинардагы Экен. сторис, андан кийин эме чыккан, карточкалар, пост чыккан. Экинчиси, почему муниципальное предприятие тазалык вовремя не вывозит мусор? Мусор. 21 май дейт. Буну готовится. Бул да чыккан эме карточкасы да чыккан, вице-мэр жооп берген. Просто муну мурунураак жибергем да сага ошон үчүн.
Биякта Эгерде ссылкасы чыкса, мен жанагы жүктөп койгон жерден жүктөп койдум, ошол жерден ачып эле хорошо. опубликовано деп анан шилтемени коюп койсоңуз болот Эми Мгм. ошол боюнча башка катышуучулар кире электе кичине Кундуз менен сүйлөшүп атты элек. Жакшы бир кейс бар, ошол кейс боюнча айтып коесузбу? Ушул Ии. посттон кийин мэрия кандай реакция кылды? Ошол могу жолдор боюнча опрос болгондон кийин ошол суроолорду алып мен Кант шаарынын мэрине кайрылгам. Ушундай элдер опрос жүргүзсөк, ушунча пайызы жолдор начар, ушунча пайызы жолдор жакшы деп жооп беришти. Ошол жөнүндө сүйлөшүп, ошол жөнүндө жооп айтып бересизби дегенде ал интервью берген. Интервью бергенден кийин карточка чыгып, дагы ошол карточка чыккандан кийин, пост чыккандан кийин дагы суроолор келген. Андан кийин тазалыктын ишмердүүлүгү боюнча сторис чыгарганда комментарий калтырышкан. Кайра ошол комментарийлар менен ошол вице-мэрге баргам. Канттын вице-мэрине барып, ал дагы интервью берип, абдан сүйүндү, ушундай жакшы иштер жүргүзүлүп атыптыр, рахмат силерге, ушул суроолор бизге керек, биз деген билишибиз керек, кайсы жерде эмне болуп атканын, кайсы жерге кандай реакция кылып, кайсы жерде кайсы көйгөйдү чечиш керек экенин биз билип калабыз. Сөзсүз түрдө бул суроолорду, көйгөйлөрдү чечебиз деп өздөрү дагы ыраазычылыгын айтышты. Жана ошондой эле мэр менен ошол менин ошо Невакет медиа жамааттык медианын СМИни финансирование боюнча дагы сөз болду. Ал жерден ал өзү дагы колдоо көрсөтүп, берерин айтты. Жана кат жазып келүүнү суранды эле. Ошо катты жазып, ушул ыктыярчыбыз биз, жана биздин медианын ишмердүүлүгүн жүргүзүү үчүн кичине колдоо көрсөтүп койсоңуз деген кат жазып барып бергем. Азыр анын үстүндө иштеп атышат. Эми буюрса ошентип иштешүүгө даяр экендигин билгизишти да. Мгм. Ошол жерден дагы мисалы үчүн жергиликтүү тургундар бере албай, жооп ала албай жүргөн суроолоруна жооп ала алышты. Азыр мисалы үчүн мен кварталдардын группаларында да бармын да, ошол жерде кызуу талкуу жүргүзүп атышат да. Мына вице-мэр монтип жооп бериптир, биз баягы күнү комментарий жазганбыз, мына менин комментариим чыгыптыр, жана башка деп ошондой нерселерди уже талкуу жүргүзүп, как бы менин Невакет медианы мындай элдер мындай эл үчүн иштеген медиа деп таанып калышты да. Мгм. Аябай жакшы. Мен ошо бир нерсени жана да айтып атты элем, азыр дагы айтып кетейин. Катышуучулар Невакет медианын бул кейси жакшы. Эмне дегенде, ошол Инстаграм аркылуу жергиликтүү бийлик анан элдин ортосунда мындай диалог, аянтчасын түзө алды деп эсептейм. Анан ошол эл өздөрүнүн суроолорун ошол Невакет медиа жазган сурамжылоолордо, посттордо берип, аны болсо ошол Кант шаарынын мэриясы көрүп реакция кылып атышты да. Андан кийин алар ошол Невакет медиа жасап жаткан иштердин баалуулугун түшүнүп, анан ушундай колдоо көрсөттү деп ойлойм да. Бирок бул жерде эң жакшысы бул мэрия ошол айтылып жаткан маселелерди жаап жашырбай, кайра ошолордун алып чыкканы жакшы болуптур да. Анткени жергиликтүү бийлик көп учурда мындай маселелерин айтканда качышат. Качышып айтпай эле койгула, чыгарбай эле койгула, башка бийлик жактагылар көрсө биз жөнүндө туура эмес ойлоп калышат деп жаап жашырганга аракет кылышат да. Бул жерде Кант шаары мен көрүп аттым. Аябай острый, курч суроолор дагы болуп атты да. Анан мэрия ошолорду көрүп, андан кийин ушундай реакция кылганы аябай кубандырат. Тескерисинче ушундай посттор, сурамжылоолор элден сурап бергиле, элден сурап туруп анан ушундай пост чыгарып бергиле деп өздөрү суранганы бул аябай жакшы нерсе да. Демек аябай мындай
жакшы культураны түзгөндөсүздөр да. Бул кейсти ошол башка катышуучуларга дагы айтып берели дегенбиз. Небакет медианын ошол эң биринчи эле бул жолдордон башталган. Жолдор боюнча сурамжылоону Венера эже семинар учурунда эле опрос кылып эле ошол жерден жооп берип, анан жыйынтыгы ушундайга келди да. Жакшы. Анан контент план боюнча 27 май, анан 4 июнь деп койгон экенсиз, э? Булар эмне болду? 21 майда тазалыктыкы чыкты. Могу буллинг боюнча мен 27 майда ошол бошобой калып, ошол убагында чыкпай калды. Калганын баары чыкты. Кечөө Невакет деген эмне деген сторис тест чыккан. Бүгүн аны жыйынтыкталат. Анан эме чыгат, пост чыгат. Жана вице мэр боюнча да толуктап кетейин дедим эле. Ошо вице мэрге кайрылып, могу тазалыктын иши боюнча жана жолдор боюнча дагы кошумча суроолор келди, жооп бериңиз дегенде мага ошол жаккан жери эме деп айтты да. Сиз эгер видео тартсаңыз, мени деген видео түз эфир сыяктуу кылганга дагы макулмун, ошондой кылсак да болобу деп өзү суранды да. Эмкисинде дагы ошону да байкап, ошону да башкача форматта чыгарсамбы деген да ойлор болуп атат. Жакшы. Анда мына буллинг боюнча контент планды жазгандан кийин бул план боюнча семинарда акырында берди элем, баарыңыздарга. Анан эмнеге могу эскертүү деген графа бар. Ошол эскертүү дегенде эми баардык жазылган пландарыбыз ишке ашпай да калышы мүмкүн. Эмне максатта, эмне себепте ишке ашпай калды? Балким теманы биз туура эмес коюп койдук. Ал дагы таасир этиши мүмкүн да. Ошондуктан могу эскертүү деген жерге жазып коюш керек. Бул жерде Венера эже, сиз убактым болбой калды дедиңиз, э? Эми эмкиде аракет кылыңыздар. Бирок ошол чыкпай калса, ошону дагы жазып коюшуңуз керек. Анан онлайн жолугушуудан кийин ссылка койчу жерлерге ссылка коюп, анан чыкпай калса кийинкиге жазып коюңуз, балким убакыт болбой калды деп жазып кое бериңиз. Бирок кийин пландаганда эске алсаңыз болот да. Анда мен 4 сурамжылоону бир айда жасаганга жетише албайт экенмин. Балким мен башка бирөөнү, Аязгүл эжени, балким жоопкерчиликтүү кылып коем. Бул жерде сиз өзүңүздү жазып коюпсуз. Төртөөнү теңиш. Төртөөнүдө сиз жетишпей калсаңыз, эмкиде Аязгүлгө берем, сөзсүз хотя бы бирөөсүн Аязгүл чыгарсын деп эске аласыз да. Эмкиде план түзүп аткандачы, бул бир эле айдыкы да. Эми ушундай улам ногул астында эмелер турат го, шиит деген жер. Бул майдыкы болду. Эмди июнь, июль деп бир ай боло электе, ошо бир айга эрте эле түзүп коюшуңуз керек да. Азыр уже июндун контент планы болушу керек. Анан эскертүү деген жерге эмне болду, ошонун баардыгын жазышыбыз керек да. Шилтемелери менен, болбой калса себебин, жоопкерлердин, балким жоопкер адамдар бирөө эмес, 2-3 болот. Ошолордун баарынан могу шиит деген жерге могу май деп коюшубуз керек экен, э? Могу жерге азыр май деп коеюн. Кийинкисине июнь деп бул жака ушуну эле ушундай эле тема, формат, ушундай эле кылып эле копировать кылып, анан коюп алып, анан жазып чыгышыңыз керек да. Анан сөзсүз кийинки да жолугушууларда биринчи эле биздин сурообуз ошол план боюнча болот. Менин суроом Азаттыкы башкача болот. Планыңыз ишке аштыбы? Биз бир айдан кийин жолугабыз да, июнь бүткөндө жолукканда июнь боюнча сурайм да. Ошондуктан булардын баардыгы уже толукталып, мына эскертүүгө шилтемелер коюлуп, баардыгы жасалып, анан кийин презентация кылып бересиздер да иштериңиздер жөнүндө бир айлык. Анан азыр Венера эжеге мага сурооңуздар берсеңиздер болот. Контент план бул аябай жөнөкөй. Өткөндө семинарда бир аз эле убакыт бөлгөнбүз. Анткени бул татаал деле нерсеси жок. Формат деген жерге болгону эле сурамжылоону стористе кылып, анан пост
жазабыз дегенбиз да, ошо формат деген жерге сторис, анан пост деп коюшуңуздар керек. Дата, кайсы күнү сторис чыгат, кайсы күнү пост чыгат, ошону жазып коюшуңуздар керек. Убакыт, саатын, ким жасайт, статус бул чыктыбы же планируется деген жерге датаны деле жазып койсоңуздар болот да. Планируется, мисалы үчүн 27 май деп турсаңыз, кандай жылып кетти, планируется 29 или 30 мая, ошондо деп аны деле жазып койсоңуздар болот. Анан эскертүүгө сөзсүз түрдө шилтемелерди жазып чыгып коюңуздар. Ушул жерден бул папка баарыңыздарга ачык, баардыгы ачып кирип байкап турсаңыздар болот. Ким кандай сурамжылоо жүргүзүп пост чыгарып жатат. Анан мына сториске мен суранат элем. Стористи биз бүткөндөн кийин көрө албай калабыз да. Бул мага дагы керек эле отчет үчүн. Анан башкаларга дагы маанилүү болот. Скрин кылып эле ушул жака коюп койсоңуздар жакшы болот эле. Сторис. Кандай темада сторис кылдыңыздар? Опрос, опростун темасы, суроосу кандай болду? Могул жака скриндерди коюп койсоңуздар болот. Посттун шилтемесин бул жерге коюп койсоңуздар болот. Ошондо түшүнүктүү болот эле да мага дагычы. Азыр мен Венера эжени тазалык боюнча көрдүм. Менде бар скрини. Могул эми Невакет, по-моему, жок да, өзүмө кылбай калыптырмын. Бирок эгерде сиздер коюп койсоңуздар аябай жакшы болот эле. Анан Сайпидин агай, сиз катышпай калдыңыз эле экинчи күнү. Экинчи күнү биз ошол Инстаграмды эмне максатта колдонобуз, анан Инстаграмда кайсыл форматты, ушул форматтар аябай көп, бирок биз кайсыл форматты ушул долбоордун алкагында кабыл алып, эмне жасайбыз деп сурамжылоо менен постту тандап алып, ошолорду иштеп чыккан элек да. Анан Мгм. азыркы катышуучулар ошол кайсы темада пост жазышат, анан постто сөзсүз түрдө сурамжылоо болушу керек да, сурамжылоо элементи. Башкача айтканда, ал элементти ар кандай максатта колдонот. Статистика багытында же болбосо ушул элден комментарий алуу багытында, элдер суроо бербей эле кайсы бир маселеге же кайсы бир темага өздөрүнүн ой пикирин билдирүү максатында же тажрыйбасы менен бөлүшүү максатында деп бир 4 максатты койгонбуз. Ошол 4 бирөөсүн өздөрү тандап алышат. Же статистика катарында, же ой пикирин суроо максатында, же тажрыйбасы менен бөлүшүү максатында, же болгону мындай ооба жок деп мындай тандоо максатында. Бир суроо берет, ага ооба же жок деп эле жооп бериш керек да. Ушундай 4 максаттын бирөөсүн өздөрү тандап алышат дагы, бирок сөзсүз түрдө ушул сурамжылоонун негизинде бир пост чыгыш керек. Бирок посттун темасы алгач өздөрү аныктап алышы керек да. Посттун темасын алгач аныктамайынча сурамжылоону да жүргүзгөнгө болбойт. Анткени сурамжылоо бул ошол посттун ичиндеги бир гана элемент да. Бул Түшүнүктүү. аудиторияны өзүнө тартыш үчүн, аудитория менен карым катышта болуш үчүн, аудиториянын ой пикирин билиш үчүн максатында ушул форматты тандап алып, анан эми иш стабилдүү болуш үчүн, кээде аткарылып, кээде аткарылбай калбаш үчүн ушул планды иштеп чыкканбыз. Бир айда сөзсүз түрдө 4 пост чыгышы керек. Ал посттун ичинде сөзсүз түрдө сурамжылоо элементи болушу керек деп азыр ушул буга чейин ушул Невакет медиа менен Жаңы Жер медиа жөнөттү эле. Алгач ушу Невакет медиадан баштадык. Кечиресиз Венера эми сизге сөзүңүздү. рахмат. Ооба, Мен сиз менен бул эмеден кийин өзүнчө мындай телефон чалып сүйлөшөт окшойбуз анда, болот. сүйлөшүп туура келет экен Эме да. Zoom аркылуу эле сүйлөшөлү, видео аркылуу эле. Ушул жерденби же Жок, онлайн жолугушуу бүткөндөн кийин Zoom платформа. жолугушуу бүткөндөн кийин? Ооба. Ооба, болот. Ушул Ушул жакта жерде эле болот, ооба. запись жүрүп атат да бул жерде. Токтотуп анан кийин улантсак болот. Ооба, ооба, Хорошо, болот. макул. Венера эже, сизге рахмат. Аябай жакшы кейс.
Кийинкиде да бөлүшөбүз деп ойлойм. Анан суроолор бар болсо Венера эжеге берсеңиздер болот, тажрыйбасы менен бөлүшүү үчүн. Болбосо кийинки контент планга өтсөк. Мындай кылайлыбы? Мүмкүн ал суроо бербей эле кандай кылып баштады, эмне кылды айтып берсе деле жаман эмес да, азыр кыскача да эми. Мгм, Эгер мгм. мүмкүн болсо, жок болсо жок. Венера эжеби? Ооба, ооба. Аха. Азыр Венера эже кичине айтып берди. Могул мэрия менен кантип иштешип, анан кандай кейс болгонун, же сиз ошол стористеги суроолорду сурап атасыз окшойт, кантип баштады дегенди. Кандай суроо Дал ошондой. бердиңиз? Ногул Венера эже экинчи постуңуз боюнча, анткени биринчи постту баардык катышуучулар көргөн. Анткени ошол семинар учурунда болчу. Экинчи постту жасап атканда кандай суроо бердиңиз? Канча адам жооп берди? Кандай мындай суроолор болду? Ошолор боюнча айта аласызбы? Экинчи постту ошо тазалыктын ишмердүүлүгү боюнча негизи аябай көп суроолор келет да. Анан эмнеге убагында чыгарышпайт, эмнеге мусор таштандылар көп, бизде стихийный эмелер мусор көп деп ушундай сыяктуу негизи актуальный тема да биздин шаарда. Анан мен ошону өзүңөр комментарий бергиле, эмне үчүн ушундай болуп атат деп мен сторис чыгардым, история. Ал жерде өздөрү ответтерин жиберип атышты да. Анан ошол жерге ответ комментарийлер келди. Булар деген бир комментарийде эме деп жазышты да. Булар деген убагында эле чыгарат, эме жанакы бак шактардын, бутактардын, жалбырактардын калдыктарын убагында чыгара албай атышат. Ошону чечсе жакшы болот эле деп келди. Дагы бир комментарий, Роза Люксембург деген айылы бар. Ошол жерде стихийный ошо свалка бар, ошону чечип берсең болот эле. Канчадан бери турат, канча жыл болуп кетти деген сыяктуу ошондой суроолор келди. Анан ошол комментарийлер келди. Анан ошол комментарийлерди кайра вице-мэрге узаттым, ошол жактан жооп алдым. Мгм, мгм. Суроолордун негизинде, анан жооптордун негизинде пост чыгардыңыз, э? Андан кийин кайра пост чыкты карточка түрүндө. Ошол жерде баарын түшүндүрүп берди. Жана дагы ошо жол боюнча дагы кошумча келген суроого да жоопторун берди. Жана айтып өткөндөй азыр кварталдарда, группаларда бул карточкаларды ачып алып азыр талкуу жүргүзүп атышат да. Мына менин суроомо моундай жооп келиптир, менин суроомо мындай жооп келиптир. Көрдүңөрбү, комментарий калтыргам деп ошентип элдер ошо кызыктар болуп атышат да. Бул абдан жакшы экен, кызыктуу экен, жоопторун да ала алат экенбиз деп айтып Мгм. жатышат. Жакшы. Венера эжеде дагы бир жаңы кейс. Бул пост Инстаграмга чыкты да. Инстаграмга чыккандан кийин ошол посттун шилтемесин алып, анан WhatsApp группаларга бөлүшкөндөрү да жакшы да. Аудитория өзү эле бөлүшүп, ошол мен да семинарда айтты элем, кандай жанагы чоң чоң инфлюенсерлер деле суроолорду ошол чыгарып коет да. Бул аябай таасири чоң. Эгерде сиз ошол аудиториянын суроосун же айткан нерсесин чыгарсаңыз, бул деле меникин окуйт турбайбы, меники деле көрсөтөт турбайбы деп аябай жагымдуу да. Ошентип Венера эже айткандай эле ошонун суроосу карточкада турса, ал аудитория өзү бөлүшүп баштайт да. Мынакей башка группаларгачы аябай жакшы тажрыйба, жакшы кейс десем болот да. Ошондуктан сөзсүз түрдө жанагы стористерде жакшы тажрыйба, жакшы ой пикир келсе, ошолор менен да бөлүшүп турсаңыздар, аудитория үчүн жакшы. Мен негизи дагы бир башка группаларда да бармын да, Кат шаарынын кварталдардын группасына. Дагы бир кварталдын группасында болсо былтыркы түз эфирде өткөзүлгөн карточкаларды чыгарып алышып, бир жыл өткөндөн кийин ошону дагы талкуу жүргүзүп атышат да. Мына былтыр деген биз моундай суроо бергенбиз, моундай жооп жазган деп ошону мындай бөлүп көргөзүп, группага жиберишип, скриншот кылышып, аны да талкуу жүргүзүп атышат. Мына мэр монтип жооп берген, кана
мондай иштер жүргүзүлдү, мондай иштер жүргүзүлгөн жок, дагы мынча бар экен деп өздөрүнчө эле талкуу жүргүзүп, анан берки дагы бир кварталдын группасында описание деген жагында ошол шаардагы ар кандай службада иштегендер, РЭСтикин, тазалык жана башкалардын контакттарын чыгарып коюшуптур. Ошол жака менин дагы номеримди чыгарып коюшуптур да. Уже элдер көнүп калышыптыр. Могу журналист Венера деп жазып коюшуптур, эгер ошондо чалып кайрылсаңар ошо жооп алып берет деп, элдин арасында ошондой эмелер бар экен да. Мен дагы сүйүнүп калдым өзүм фамилиямды, номеримди көрүп алып. Мага уже элдер ишене баштаптыр депчи. ооба, ооба. Сонун. Рахмат анда. Суроолор жок болсо, анда кийинки көтөрөлү же башка катышуучуларда жокпу суроолор? Жок, эң сонун элдин ишенимине кирип аткандык демек келечекте сиз дагы мүмкүн тиги жогорку кеңешке барасызбы же ошол шаардык кеңешке барасызбы мүмкүн андан ошого барышыңызга да сизге кайсы бир деңгээлде бир ступенька пайда болуптур да, тепкич пайда болуптур сизде, Венера айымдачы. Эң сонун. Ооба. Венера эже, ой, Турсун эже, саламатсызбы? Бул Жаңы Жер медианын контент планы июнь айында түзүлгөн экен. Саламатсыңбы? Жакшы, Угатан саламатсызбы? Ооба, Жолдо бул болуп элем, кичине ыңгайсыз болуп автобуста келатканда жакшы неметип албай калып атам. Азыр жаңы эле түздүм. Жумуштан келаткан болчумун, ошондой убакытка туура келип калды. Бул сиздин контент план июнь айына түзгөн экенсиз. Июнь айын Ооба. бүткөндөн кийин да жооп алабыз. Бирок азыр бир дагы иштин шилтемеси жок экен. Балким маалымат берип коесуз. Кантип түздүңүз бул контент планды? Эмненин негизинде түздүңүз? Мындай орусча айтканда бир нерседен отталкиваться эттиңиз да, темаларды түзүп атканда ошол боюнча бөлүшүп койсоңуз. Эмнеге ушул суроолорду бересиз? Максаты? Семинардан алган эле маалыматтар боюнча түздүм негизи. Биринчи темасы эмне экен, эмени кайталап койсоңор мен көрө албай атам. Смартфонсуз эс алуу мүмкүнбү дейт. Кантип? Смартфонсуз эс алуу мүмкүнбү? Действительно, бул баардыгыбыз эле азыр жумуштан келсек деле, отурсак деле смартфон менен эле болуп калдык го. Анан лично өзүмдүкүн деле алганда жумуштан аябай чарчап келебиз, бирок все равно баары бир телефонду карайбыз да, маалыматтарды издейбиз, карайбыз. Анан бирок ошо смартфонсуз эс алууга мүмкүнбү деп ошол нерсени койгом да. Өзгөчө азыр балдар деле дегендей маалыматтарды чынын айтканда ылгабайбыз, ар кандай көрөбүз кээде. Ошол маалыматтарды эле нагрузка береби деген сыяктуу. Бул боюнча мен ноутбукта жазылуу немелерим. Азыр мен толуктап айтып бере албай атам да, кичине жеткиликтүү кылыпчы. Сурамжылоо жүргүздүңүздөрбү же эми жүргүзөсүздөрбү? Сурамжылоо жүргүзгөнгө ошо жетише албай калдым. Анан числону да карабай коюп аптырмын, 6-сына деп. Эртең ошо как раз айт экен. Ошо эле ойлондуруп атат. Балким мен убактымды жылдырып калат окшойм да. Берге 2 датаны жазып коюңуздар. Анткени Ошондой сурамжылоо жазып коеюн. биринчи жүргүзүлүш керек. Сурамжылоого убакыт беришиңиздер керек. Элдер жооп бериши керек. Эгерде пикирин сурайт десеңиздер, тажрыйбасын билем десеңиздер, жазышы керек да. Буга семинар учурунда дагы 2-3 саат жетишсиз. Буга ошол толук убакыт керек да, 1 сутка бою. Ошондо сурамжылоону кайсыл датага коесуз, посттун өзү кайсы датага чыгыш керек. Ошону бул жерге жазыш керек. Мен оңдоп койсом да болот. 2 дата туруш керек да. Анткени эмнеге? Сиздердин контент планды да биз карап турабыз. Башка катышуучулар да карап турат. 6-июнда сурамжылоо чыкса деп, анан биз карап, сиздердин инстаграмда баракчаңыздарга кирип карап, ал сурамжылоону көрүп турушубуз керек да. Ошон үчүн 2 датаны жазып коюңуздар. Ооба. Башка Негизи теманы деле кичине бир аз оңдоп койсом түшүнүктүү кылсам болчудай окшойт. Азыр мындай сиздердин айткан уханда немерээк болуп атат. Баягы смартфондо, телефондо баягы отурууда, колдонууда кандай десем, убакытты бөлүштүрүү. Ушул экили сыяктуу мааниде болчу да негизи. Убакытты телефондо туура пайдаланууда.
керектүү керексиз нерселер менен убактыбызды эле телефонго коротобуз го. Анан ошо смартфонсуз эс алууга болобу деген сыяктуу. Бул боюнча жазгам неменечи, анан толуктап дагы бир кененирээк не кылып берем да. Турсун эже, анан Жеткиликтүү. сиздики ошо көбүнчө смартфон фейкке байланыштуу экен. Мындай Мгм. ар түрдүү кылсаңыз жакшы болмок экен деп ойлоп атам. Мм. Актуалдуу азыр эмне сиздердин айылда, сиздердин айыл өкмөттөгү адамдар 5 айыл бар да, ошонун баардыгы Мгм. ошолорго азыр эмне актуалдуу болуп атат, ошону дагы эске алыңыздар. Бир айда Хорошо. тең Мгм. окуйга калыптыр. Кийин Мм. башка медиалар жазып аткандарына ошону айтат элем. Бир эле теманы Аха. албаңыздар. Бир айда 4 башка тема Аха. болсун. Наам. Биринчи ооба бул билим берүү темасын алыңыздар. Экинчи Мгм. сиздердин аудиторияңыздардын запросторунан дагы эске алыңыздар да. Мисалы үчүн Мгм. сиздердин айыл өзгөчө айыл да, ошол айылдын запросторун дагы эске алыңыздар. Мм. Ар кайсы улуттагы адамдар жашайт. Анан азыр жай мезгили болуп калды. Кандай маселелер бар айылда, ошолорду эске алыңыздар да. Анан билим берүү, айылдын муктаждыктары, айыл жашоочуларынын муктаждыктары, балким Мен, экология наверное, могу болсо. семинардын экинчи күнүнө катыша албай калгандыгыма байланыштуу. Мен жакшы түшүнбөй калсам керек да анда бул неменечи. Мен баягы биринчи күнү катыштым. Көбүнчө эле ушул темада алкагында болду эле го семинар. Анан ошол мааниде эле мен баягы телефонго, смартфон, фейк маалыматтарга эле таяп немени түзүп койгом да, планды. Сиздин эң жакшы жериңиз жоопкер жерге командаңыздагы баардык адамдарды тарткан экенсиз. Бул да Мм. баардыгы катышып, баардыгы жазганы. Мгм. Болгону ошо темаларын дагы эске алыңыз. Аха. Билим берүү, ден соолук, ар кайсы сфера бар. Ошол сфералардан бир-бирден болсо жакшы болот Анда эле. мен теманы кайра караштырып чыксам болот, кайра караштырып чыксам, өзгөртсөм болобу? Болот. Могул экинчи, үчүнчү, төртүнчү темаңызды, биринчи темаңыз кала берсин. Агерде Мгм. ошого даярданып эметсеңиздер, ошол биринчи теманы калтырып, сурамжылоо жүргүзгөндүн датасын жазып койсоңуз, бул папка Э, баарыбызга эле ачык. Кызык болсо, ким кайсы күнү сторис чыгарат, э. карап Анда турабыз. мен кыздар менен кеңешейин. Мээрим Чынара бардыгы эле угуп атышат болуш керек азыр. Анда Мгм. темаларды чогуу сүйлөшүп, анда өзгөртөлүк. Ооба. Сторис форматтарды сурамжылоо, сурамжылоо баарында болушу керек. Анан свайп Мгм. пост дагы. Формат деген жерге сурамжылоо, анан свайп пост экөөнү жазып чыгасыздар да. Мгм. Анткени бир эле сторис менен чектелбейбиз. Алгач сурамжылоо жүргүзгөндөн кийин анан ошол пост каруселди чыгарабыз да. Мм. Мгм. Карточка максатында, канва Аха. менен жасайм дегениңиз аябай жакшы экен. Анан Мгм. канвада сиздерде платный версиябы, Турсун эже? Жок, меники медиа менен кошулуу, сиздердин эмеде. Про. Биздики Менде эле бар э, да доступ. ооба. Венера эже сиздечи? Сиздики платный эмес. Биз Ооба, меники платный бар, меники. платный бар, жакшы. Ошол эмнеге сураганымдын себеби, биз ошол сиздер бизге документтериңиздерди жөнөтсөңүздөр, ошол чүй менен нарында кээ бир группалардын платный версиясы бар. Бул биздин уюмдун платный версиясын колдонушат, доступ бергенбиз. Эгерде кимде жок болсо, бизге ошол уюмуңуздардын уставын жөнөтүп койсоңуздар, бул жерде азыр Перизат бар. Перизат экөөбүз сиздерге алып беребиз. Анда Өзүңүздөр мен жазып уставты атсаңыздар, жөнөтүп коеюн. Анда ошондой болсо жакшы болот эле. Мгм. Турсун эже, сиздин устав. Э, Ошол бизде болушу да мүмкүн, болбой да калышы мүмкүн да. Ошондуктан кайра повторно уставыңызды анан күбөлүк уюмдун жана свидетельствосын жөнөтүп коесузбу, өзүнчө кылып. Турсун эжеден анда түшүнүктүү болду. Башка катышуучуларга дагы ошол айтып кетсем, теманы жазаарда планыңыздарга бир эле багыттагы теманы жазбаңыздар бир айга. Ошо төрттү эмне себептен алдык, бир жумада бир жолу дегенди түшүндүрөт.
Анан биз медиаларга да карадык да, бизде көбүнчө ошо жамааттык медиалар бар. Жамааттык медиалардын ошол командасынын составында 5-6 анан кабарчылар, жаштар, ошолорду дагы эске алып, бир жумада бир жолу сурамжылоо жана свайп пост дедик. Бул сурамжылоо менен свайп постко эле түзүлгөн контент план. Бирок ар бир медианын өзүнүн дагы контент планы бар. Алар сайтка дагы макала жазышат, фейсбукка дагы чыгарышат, ютубка видео дагы тартышат да. Бул башка, ал башка контент план. Бул бир гана ошо долбоордун алкагындагы сурамжылоо менен свайп постко эле арналган контент план. Ошону дагы белгилеп кетейин. Ошолордун баардыгын эске алып, бир жумада бир жолу сурамжылоо жана пост деп жазганбыз. 4 ошондон улам келип чыкты. Темалары сөзсүз түрдө 4 башка багытта болушу керек. Ошол экология тармагын, билим берүү, ден соолук, сиздердин аудитория боюнча өткөндө аябай жакшы түшүндүрүп берди элем. Сиздердин аудитория кимдер, жаштарбы же кимдер көбүрөөк окуйт? Ошол аудиторияңыздардын муктаждыктары эмне? Ошолорго дагы сөзсүз көңүл бөлүп, ошол темада сурамжылоо менен пост чыгарсаңыздар болот. Формат деген жерге сурамжылоо жана свайп пост деп жазабыз. Жарыялануучу датага 2 датаны коюп коюңуздар. Мисалы үчүн бул жерге 6-июнь сурамжылоо. Анан бир күн сурамжылоо жасадыңыздар, 7-синде иштеп чыгасыздар. 8-июнь свайп пост деп коебуз да. Мына ушинтип жазып койсоңуздар, кичине бизге түшүнүктүүрөөк болот. Мен буну азыр толук көрсөтөйүн десем, муну кайсы жерден ылдый түшүрүп койчу элек. Пока азыр ушундай кылып жазып турайын. 2 датаны коюп койсоңуздар, мындай кылып жазып койсоңуздар, баарыбызга түшүнүктүү болот. Өзүңүздөргө да түшүнүктүү болот. Убактысы, бул убактысын өзүңүздөргө белгилеп алыңыздар, өзүңүздөрдү дисциплинага үйрөтүү үчүн. Анан жоопкер адамдын аты жөнүн, фамилиясын деле жазып кое бериңиздер. Статусу, эгерде страницаңыздарга, баракчаңыздарга жайгашкан болсо, публикация болду же баракчага чыкты деп, анан бул жерге шилтемени жазып коюңуздар. Анан Турсун эженин жакшысы мындай Canva колдоном деп коюптур. Аудиториядан комментарий өзүңөр үчүн жазып коюптур да, өздөрү үчүн. Буну жасап атканда кайсы бир сайттан маалымат алам деп ошентип жазып койсоңуздар болот. Анан шилтемени сөзсүз түрдө берип коюңуздар. Контент план боюнча суроолор болсо берсеңиздер болот. Кайсынысы түшүнүксүз болуп жатса. Бирок аябай эле жөнөкөй, башында айткандай эле. Болгону бул сиздердин ишиңиздердин стабилдүүлүгүнө кепилдик берүүчү курал. Мындай планы жок, иштөө аябай оор да. Колуңуздарда план болсо, каалаган учурда карап иштей бересиздер. Анан азыр бизде Турсун эжеге суроолор барбы? Эгерде жок болсо, башка катышуучулар менен иштейли. Өчүрө берейин, башка суроолор жокпу? Жок, жок. Азыр бул жерде Мээрим бар, Мээримден сурайын, колдоо баракчасынан. Сиз контент планыңыз барбы? Мен бул планды ушу семинар учурунда берди элем. Жаза алдыңызбы? Сизден сурабай калдык окшойт. Эгер бар болсо азыр бөлүшсөңүз болот. Азыр карап чыксак болот. Менде эмнегедир видеосу жоголуп кетти азыр 1 мүнөт. Вот, я появилась, да? Ооба. Менде, к сожалению, контент план түзгөндө эмеси жок, но эмеде бар.
как наброски есть, но мындай полный түзүп нөтө элекмин да. И вот я тоже хотела спросить, мындай башка медиалардан айырмаланып, бир аз специфика башкачараак болуп атпайбы? Меники мындай тема бири бирине окшошот да. И Мгм. мурунку баягы идеям боюнча өзү азыр баягы насилие боюнча да актуально болуп атпайбы? Ошол Ооба. боюнча баягы цикл насилия деген түшүндүрүп барып, баягы эмнеге кетпейт деген суроолор бар го, ошондой сыяктуу дагы бир эмем бар болчу да. Ошондойду дагы кошуп кетейин деген, бирок вообще в общем ошол темам азыркыдай эле болот, про поддержку элечи. Ошонун ар кандай бөлүктөрүн мындай бөлүп нетем. Но ошол ортосуна насилиянын циклы жөнүндө эмнеге аял кетпейт, ошол психологиялык жактан түшүндүрмөсү, анан кандай кылып биринчи жардам көрсөтүш керек, ошондой бөлүгү бар. Ошол темалар болот, анан калгандары жана колдоо боюнча болот да. Ошол бир темалары ошондой. Мгм. А бул контент пландын эмеси бар да сизде, шаблону. Ошону толтуруп берсеңиз жакшы болот эле. Ушул кайсы Ошол. темада өткөрөсүз постторуңуздардын, сурамжылоонунчу. Анан сурамжылоо сөзсүз түрдө жүргүзүшүңүз керек. Эмнеге? Мен семинарда айткандай эле, без привлечения, без вовлечения аудитории сиздин кылган ишиңиз кандай десем, бир чети эффекти азыраак болот. Аудиториядан сурабай эле өзүңүз билипчи. Бир четен балким аудиторияга кереги жок болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан сурамжылоону дайыма сурап турсаңыз, аудиторияңыздын ой пикирин, аудиторияңыздын запросторун да билип турасыз да. Ошон үчүн сурамжылоону китабы бир жумада бир жолу жүргүзүп турушуңуз керек. Анан ошол бир элементин алып эле өзүңүздүн пост же макалаңызга кошуп коюңуз. Ушундай сурамжылоону жүргүздү элек ушул темада. Мынча адам мындай деп жооп берди, мынча адам мындай деп жооп берди. Же болбосо жанагы ар кандай максаттары бар да, ушундай суроо берсек, ушундай пикирлерин же көз караштарын билдиришти. Же болбосо ушундай суроо берсек, адамдар көбүнчө мындай кылышат экен деп тажрыйбаларын сурап турушуңуз керек да. Бул аябай Инстаграмдын алгоритми үчүн дагы эң маанилүү нерсе. Сизге комментарий жазса, директке жазса, Инстаграм сиздин баракчаңызды аудитория менен сүйлөшкөн баракча катары эсептейт да. Анан бул керектүү нерсе. Ошондуктан ал нерсени жасаш үчүн план түзүп алыңыз. Анан шаблонду июнь айына түзүп берсеңиз, мен группага бул группада доступ бар, өзүңүз деле эме кылып койсоңуз болот. Загрузка кылып койсоңуз болот, колдоо баракчасы июнь деп койсоңуз. Анан сториске сурамжылоо жүргүзсөңүздөр, сөзсүз түрдө группага деле бөлүшүп кое берсеңиздер болот. Группадагылар деле көрсүн, бири бириңиздер менен тажрыйба алмашуу максатында. Буга чейин ошол нерсени эскертпей калган экенмин. Эгерде ушул пост үчүн сурамжылоо жүргүзүп жатам десеңиздер, группага бөлүшө бериңиздер. Хорошо. Анан сиздикин ооба туура, сиздин баракчаңыз мындай өзгөчөлүү колдоо баракчасы деп аталганы менен темалары окшош болуп калышы мүмкүн. Буга чейин медиалар, жамааттык медиалар болчу да, Жаңы Жер, Невакет, алардыкы көп тармактуу да. Алар көп темаларды камтышат, бир эле тема менен чектелбейт. Ошолорго айткан болчумун да, бир айда бир нече теманы алыңыздар депчи. Сиздин баракчаңыздын максатына, миссиясына жараша окшош болуп кетиши мүмкүн да. Венера эженин кейсинен кийин аябай кызыгуу пайда болду да. Бизде я тоже жыл массивде жашайм да. Анан бизде да ошондой немер бар, анан аябай кызыгуу болот экен, аябай мотивировать этет экен эме баягы башындагы кейсчи. У нас много тоже таких проблем. Бирок ага азыр өзүмдүн жумушум аябай июнда, еще июлда отпуск болот, ошондо деп мындай бир аз наоборот тоже этот есть, идея есть. Ошо аябай смотивировало. Ооба. Венера эже семинар учурунда эле кейс айткан. Сурамжылоо жүргүзгөндөн кийин эле 19 киши мага подписка кылды депчи. Ошондо эле айткам да, ооба, анткени уже Инстаграм көрүп атат, көп адамдар жазып атат, директке жазып атат, жооп берип атат. Анан көрсөтүп баштайт, кайсы адамдар ушул темага кызыгат депчи. Өзү эле көрсөтүп баштайт, анан ошондо катталып баштайт деп Венера эже ошондо эле жакшы кейс менен бөлүшкөн. Эчтеке кылбасам эле мага ушунча киши жазылып калды депчи. Ошондой дагы эмеси бар да, таасири бар.
Анан бу жерде Назгүл бар, Назгүлдүн кейси да кичине өзгөчөрөөк. Сиз баракча ачам дедиңиз беле, Назгүл, өзүңүз кандай кылабыз деп сүйлөштү элек Инстаграм боюнча. Назгүлдүн микрофону өчүк экен же? М, Сайпидин агай менен жолугушуудан кийин сүйлөшөлү сиздин ооба. наркы ишиңизди да талкуулап алсак жакшы болот эле. Баракча керек бизге сөзсүз түрдө, Инстаграм же балким Фейсбук менен иш алып барсак деле болот. Достуктан жок экен, бул жерде достуктан да кыздар келишти эле. Жаңы жер. Мгм. Анда кийинкиге тапшырма. Бул жерде биздин ассоциациянын да командасы бар, бирок биздики кичине дагы өзгөчөлүүрөөк. Анан биздеги кейстерди Перизат бул жерде экен. Биздеги кейстер боюнча бир өзүнчө бир презентация кылалы дегенбиз. Кичине көбүрөөк убакыт келтирип, анан Перизат экөөбүз дагы ошол боюнча сүйлөшпөй калган экенбиз. Кийинки жолугушуудан биз ошол кейстер боюнча өзүнчө презентация кылып берели. Ассоциациянын Инстаграм баракчасы анда жүргүзүлгөн аудитория менен болгон карым катышты. Ошону айтып кетейин. Анан Назгүлдүн ишин чечип алсак. Мээрим, сиз кол көтөрүп атасызбы? Эме мен эме деп айтайын дегем, мурунку жолку эмеде биринчи сабакта Сайпидин байке менен мы же работали, вместе снимали ошол ролик, аябай хорошо залетел, и аябай жакшы реакциялар болуп, много просмотров болду да, мурункуларга караганда аябай жакшы. И он еще, по-моему, Сайпидин байке айтып аткан, мен азыр лицом менен түшсөм болбойт дегендей кылат деп эле. Ошон үчүн, может, какая-то, не знаю, если сизде бир идея, контент план, может, бир жерден соприкосновение болуп кетсе темалар, можем, в принципе, ушундай коллаб сыяктуу кылсак да болот деп, ошону, ну, как предложение айтып көрөйүн дегем, если туура эме көрсөчү, потому что, так как я тоже так жагылсын эме кылганда, ошо кичине эмерээк жакшы болот экен да, бир адам менен эгер береке тартканда, чогуу коллаб кылса, это хорошо, оказывается. Жакшы ой. Эң сонун мен колдойм. Анткени туура эле айттың, мен чыкканга болбойт. Мен бул жаатта Назира айым менен сүйлөшөйүн дегем, мындан кийин азыр эме бүтсө сүйлөшөм. Андан кийин жооп айтабыз да, бир жыйынтыкка келебиз да. Хорошо тогда. Мгм. Буду ждать. Рахмат. Ооба, мүмкүнчүлүктөргө карашыбыз керек да, эгерде мүмкүнчүлүктөр болбой да калышы мүмкүн. Назгүлдүн камерасы өчүк, анан эки медиадан келген эмес экен, Анара Маметова 9 ФМден, анан Достук медиа. Ушул эки медианын тең контент пландарын карап көрүп талкууласак жакшы болмок. Жок болсо анда биз байланышабыз, алардан контент пландарды сурайбыз, анан папкага жүктөп коебуз. Сен бармы? Анары же, ооба, мен сизди такыр байкабай калдым. Саламатсызбы? Кандайсыз? Жакшы. Сиздин Мен контент ошо планыңыз барбы? же контент жөнөттүңүз беле? планым жок болчу. Ошол убакта түшүнбөй калганбы, же эсимден чыгып кеткенби? Кылып турган жокмун да, ачыгын айтканда. Бүгүнкү күндөн кийин турсам болобу деп айтайын да. Азыр түшүнүктүү болдубу? Жана мен жаңы жерден көрсөткөндө, түшүнүксүз болсо, бирок жөнөкөй эле. Бул видеону дагы аласыздар. Ошого карап анда тапшырманы июнь айы башталып калды. Бүгүн 4-күн. Ушул жуманын аягына чейин июнь айынкын толтуруп папкага жүктөп коюңуз, 9 FM контент план 9 FM деп жазып, сурамжылоону кайсы күнү чыгарасыз, свайп постту кайсы күнү чыгарасыз, темалары, жоопкер адамдар кимдер, ошолорду түзүп койсоңуз, анан кийин июнь бүткөндө жолукканда кайра талкуулап, кайра ар бириңиздер айтып бересиздер. Кантип жүргүздүңүздөр, кандай реакция болду. Анан биз эмелерди
азыркы дата менен силердин катталуучуңардын санын да белгилеп алабыз да. Ошондо 3 айдын жыйынтыгында катталуучуңар көбөйдүбү, канча көбөйдү, ошону да анализ кылганга жардам берет. Жана Венера эженкейсинде айткандай катталуучулар дагы катталып башташы керек. Ошон үчүн контент план түзүп, толтуруп, анан жүктөп коюңуз, Google папкага. Группада бар, Google папка. Бизге анда Мээрим жөнөтөт, Анар эже жөнөтөт, Перизат жөнөтөт. 3, азыр 2, 5 медианын 3 медиа жуманын аягына чейин жөнөтүшү керек контент пландарын. Анан достук медиа менен өзүбүз байланышалы. Бүгүн катышуучулар жок экен. Анан Назгүл. Жалпысынан контент план ушундай. Мен бүгүн сиздерди мындай аябай загрузка кылбай, ошо контент пландарды түзүп алып, кимде кандай тажрыйбалар бар, алар менен бөлүшүп, анан июнь айында ошо контент план менен жигердүү иш алып барсакпы дегенбиз. Ошол жазылгандарды эле ишке ашырып койсоңуздар, ошол чоң жетишкендик да, чоң жыйынтык десем болот, успех. Ошол жазылгандар ишке ашса эле болду, ийгиликке жеттик десек болот да. Сурооңуздар болсо берсеңиздер болот. Темаларды табуу боюнча эмелер болушу мүмкүн, кыйынчылыктар болушу мүмкүн. Кайсы темады алсам болот депчи. Сиздердин ноутбугуңуздар биз дагы бир эксперттерден алган элек. Сиздердин ноутбугуңуздар ошол сиздердин эмеге аймакка туташылганда 9 FM жүргөнүңүздү билет да. Анан Google'га жана поисковой системаларга кирип, элдер эмне жөнүндө маалымат чогултат. Ошол жактан идея алсаңыздар болот да. Элдер көбүнчө эмнеге кызыгат экен. Демек, 9 деп жазып коюңуз, мисалы үчүн да. Анан 9 мисалы үчүн эмнелер бар? Сиздерде алтын комбинаты бар, же болбосо саймалуу таштар бар. 9 деп жазганда анан жанына сөздөр чыгат да. Кайсыл элдер эмнеге кызыгат экен? Демек, могул темада жазсам болот экен деп ошол жактан идеяларды алсаңыз болот. Google'га жазабызбы дейт, Google поисковой бир системаларгачы. Өзүңүздөрдүн, мисалы үчүн биздин медиалар жалаң аймактарга байланышкан да. Сиздер Кыргызстан боюнча иш алып барбайсыздар, өзүңүздөрдүн гана аймагыңыздарда иш алып барасыздар. Ошол аймактын атын жазсаңыздар, жанына эмне деген сөздөр чыгат, эмнелер элдерге кызыгышат экен. Ошол жактан да идея алсаңыздар болот да, эгерде тема таппай жатсаңыздар. Бул ушундай бир ушундайды айтышат. Идеялар форманы толтуруп атканда суроолор болуп калган учурда личкага кайрылсак болобу же ооба, ооба. Кайрыла бериңиздер. Дароо жооп бербей калсам дагы, ошол контент план боюнча ошол күнү жооп бергенге аракет кылам. Да, суроолор барбы? Суроолор жок окшойт, Анда мен чоң рахмат, Назира. Мен эмени айтып кетейин дедим эле. Биздин негизи кийинки жолугушуу бул монетизация тууралуу Азат Розиевден болот. Ал жакта ошо жана башында айтылган сөздөр боюнча монетизацияны кандай кылыш керек, сиздин именно аймагыңызда кандай баштасаңыз болот жана башка ошондой суроолор боюнча ал разбор кылат. Бирок ага чейин сиздердин кандайдыр бир суроолоруңуздар болсо, группага сөзсүз таштаңыздар суроолоруңуздарды. Личкага жазгандан дагы мен рекомендация кылат элем, группага эле жазыңыз. Анткени ал жакта балким кимдир бирөөдө ушундай силер кайсы бир көйгөйгө же бир суроо боюнча чечим таппай жаткан болсоңуздар, балким ошо группада отурган кесиптештериңиздерде дагы ошондой ситуация болгон жана кайсы бир чечим тапкан, ошо менен да бөлүшүп
калышы мүмкүн дегеним да. Анан ал жакта эки тренер отурат, Назира Жусупова, Азат Рузиев, ошо эки тренерлерден дагы комментарийлерди алсаңыздар болот. Ошон үчүн группага эле уялбай, сизге ылайыктуу суроолор боюнча таштап жазып, активдүү колдонсок ушул группаны болот. Анткени ал группанын негизги максаты ошондо. Анан дагы кошумча маалымат айтып кетейин дедим эле. Башта редакциясынын тарабынан ошо Азаттын инициативасы боюнча сиздерге да кичине мотивация болсун деп ушул окутуунун жыйынтыгы боюнча эгерде кызыктуу жана баштанын контентине, концепциясына дагы туура келген reels же болбосо посттор болуп калса, ушу баштага дагы сиздердин автордуңуздарды белгилеп, баштага публикация кылганга мүмкүнчүлүк бар. Вот, ошон үчүн сиздер дагы материалдардын үстүнөн иштеп жатканда ошону дагы ойлоп койсоңуздар болот. Анан эң башкы биздин максатыбыз бул ушу медиаларды туруктуу, күчтөтүү, анан кийин монетизацияга чыгаруу да. Ошон үчүн ошол тарабындагы ойлонуштар берсеңиздер болот. Анан суроолор болсо ошол боюнча группага да таштасаңыздар болот да. Эң башкысы биз ошо 3 айлык ментордук колдоонун жыйынтыгы болуп, бул сиздер канча бир пайыз каржылоо алганга алыш керексиздер деген биз өзүбүзгө мындай максат койдук да. Ошо сиздер дагы буюрса ошого жетесиздер деген ишеним бар. Вот, анан суроолор болсо анда узатыңыздар, жок болсо анда аяктасак болот. Ооба, монетизация керек сиздерге сөзсүз түрдө. Монетизация болуш үчүн сиздердин контентиңиздер сапаттуу болуш керек, анан катталуучуңуздар да болуш керек да. Анткени колдойм деген адамдар сөзсүз түрдө сиздерди канча адам комментировать этти, канча адам лайк басты, сиздердин постторуңуздарга канча адам сактады же бөлүштү, ошолорго дагы маани берет да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө ошол контенттериңиздерге көңүл бөлүп, жөн гана публикация кылып койбой, көп мындай актив болуш керек да. Анан монетизация боюнча сөзсүз түрдө кандай десем, чоң болбосо деле Венера эже айткандай кейстерди да колдонсоңуздар болот. Турсун эже, сиздерде жакшы кейс бар, жаныңыздарда аэропорт бар. Ошого кайрылып көрбөйсүзбү деп сизге сунуштайын дегем. Балким кайсы бир ушул аэропорт как раз сиздердин айылыңыздарда да. Анан өзүнүн жакындагы айылдарды балким алар коргоого алганга эмеси бар. Мен билем да, биз Таласта жүргөндө жана Таласта алтын комбинат өзүнүн жанында жайгашкан айылдарды колдочу. Кандай инициатива менен барса деле колдочу да. Анан аэропортто балким ойлонуп көрүңүз да, балким ушундай деле эмелер болот. Ошол сиздер ошол канча айылдын башын бириктирип, жамааттык медиа катары жаңылыктар жазып турасыздар, аэропорттун түбүндөсүздөр. Балким алар кичине акча бөлүп берет сиздерге. Ошол биздин жаныбыздагы айылдар жаңылыктарын чыгарып турсун, потенциал жана кабарчыларыңыздар бар, кабарчылардын потенциалын жогорулатып окутуп турсун депчи ойлонуп көрсөңүз. Дагы берим, сиз дагы ошол багытта балким чогуу издеп көрөсүз. Ошол багытты колдогон уюмдарга кайрылып, сиздин баракчаңызды колдоп беришкен балким адамдар чыгат да. Ошондой нерселерди да издешибиз керек. Ошо монетизация деп ошону деле айтсак болот. Ооба, ооба. Анда суроолор жок болсо же бар болсо байланышта бололу. Суроолор бар болсо бериңиздер, жок болсо байланышта бололу. Контент планыңыздарды жазыңыздар, тапшырма бул жуманын аягына чейин. Эгер жок болсо биз чалабыз. Мен да чалам, Айпери да чалат, бериңиздер депчи. Анан жүктөйбүз Google папкага. Жүктөгөндөн кийин текшерип турабыз. Сурамжылоону кайсы датага койсоңуздар, ошол датада карайбыз, сурайбыз, эмне болду депчи. Ошондо бир ыкка келип алалы. Дедлайнды 10-уна койсок туура болот да, анткени эртең айт экен, дем алыш. 10 болсо экинчи күн экен да, э?
Макул, макул. Э? Анда 10 күн текшерели, 10 күнү анда баардык контент план, мисалы үчүн Анар эженики жок, Мээримдики жок, ассоциациянын дагы презентациясы менен